Алай районундагы таланттуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктап келе жаткан Дороновдордун үй бүлөсү үй бүлөлүк ансамбль түзүүгө жетишкен. 6 жашар кызынан тартып музыкалык аспапта кол ойнотот. Үй бүлө мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү атасынын атын алып жүргөн Сами Доронов атындагы музыкалык мектепте эмгектенишет. 17 жылдан бери аталган музыкалык мектепти Сами Дороновдун туун уулу Кубанычбек Доронов жетектеп келет. Ал габой, труба, чопочор, фортепиано аспаптарында кол ойнотуп, түрдүү сынактарга катышып жүрөт. Аспап. Мен ушул аспапта 4 жыл Нияз атындагы музыкалык окуу жайында, андан кийин 5 жыл искусство институтунда, Бюлсара Бешенали атындагы искусство институтунда окугам. Мен ушул тармакта иштегениме быйыл 37 жылдын жүзү болуп атат. Мен бул тармакка келип калганымдын себеби менин атам өзү музыкант болгон, башынан ошол бизди баарыбызды ушул музыкага тарбиялаган, ошонун таасири деп эсептеймин. 2005 жылы өткөрүлгөн ушу конкурста, үй бүлөлүк ансамбльдер боюнча конкурста, дагы ушу мен өзүмдүн семьям менен ансамбль түзүп, Ош шаарында биринчи месттен алып, андан кийин Бишкекке ушу семьялык ансамбльдер боюнча конкурстун катышуучусу болуп келдик. Жаш кезимден баштап ушу музыкага аралашып келе жатам десем болот. Бул музыка менин жашоом, бул музыка менин күндүлүк тиричилигим. Мен ушул музыка менен жашап, музыка менен эмгектенип, мындайча айтканда, ушу бала чакамы ушу дагы ушул музыкага аралашып, ушу музыка дүйнөсүндө аралашып жүрүп, ушу менен бактым, ушу менен эрежеге жеткирдим десем болот. Кубаныч мырзанын жубайы Анаркан Токторбаева дагы музыкалык адабият сабагынан мугалим. Жолдошу экөө музыканын артынан таанышып калган. Мен жолдошум менен Ошто жолдошум Нияз ауылында музыканын училищада окуган мезгилдерде биз ал жерде Ош педучилищасында окучу элек. Ошол мезгилден бүткөндөн кийин таанышканбыз. Ошондон кийин үйлөнүп, андан кийин жогорку окуу жайына Кубаныч очный тапшырып, мурунку институт искусства эле, кийин консерватория болуп бүттү. 5 баланы тарбиялап өстүрүп, аларды дагы музыкалык билимге жакын тарбиялап өстүрдүк. 2 кызыбыз колубуздан ушул мектептен бүтүшкөн. Мен дагы өзүм жаш кезимден эле музыкалык билимим бар. Мурунку педучилищанын музыкальный бөлүмү бүткөм. Ал эми Жыргал Доронов үйлөмө аспаптарда жана фортепианодон сабак берет. Кызы Малика дагы атасынын учугун улап, фортепианодон сабак алууда. Жыргал мырзанын айтымында музыканын тилин түшүнүү, музыкага жан киргизүү көп эмгекти талап кылат. Музыкалык тармакка мен жашыман эле аралашкан, анткени мен атам да ушу мектеп мугалим болуп иштеп, директор болуп иштеген. Ошол мектепте атамдын атында ушу ата тегинен баштап ушу музыкант болуп келет. Азырында кызым да ошол жерде окуйт, кызыма да ошол жерде музыка үйрөтүп, ушинтип фортепиано боюнча сабак өтүп. Жыргал мырзанын кызы Маликанын хоббиси пианино ойноо. Ал келечекте дарыгер болууну аңсайт. Мен музыкалык хобби үчүн эле. Мен чынында эле врач болгум келет. Ал эми Кубанычбек Дороновдун кичүү кызы Алима дагы атасынын жолун жолдоп музыка жаатында эмгектенет. Ал Бишкек шаарындагы консерваторияны аяктап келген. Ырчы Кундоз Таштаналиеванын окуучусу.
6 жаштагы Аруке тамга тааны элек. Алдагы музыкалык мектепке таятасын ээрчип келип жүрүп, фортепианону өздөштүрүп алган. Кубаныч мырза небересинен көптү үмүт кылат. Алай районунда алгачкылардан болуп 1965 жылы Сами Доронов музыкалык мектепти негиздеген. 20 жыл өзү түптөгөн мектепти жетектеп, эмгек өргөөсүнө чыккан. 1996 жылы Алай районунун жергиликтүү кеңешинин депутаттарынын чечими менен музыкалык окуу жайга Сами Дороновдун ысымы берилген. Сами Доронов 1998 жылы дүйнөдөн өткөн. Учурда Алай районунун 8 айыл өкмөтүндө музыкалык мектептин филиалдары иштеп келет.